Assalamu alaikum урматтуу достор. Кыргыз жаш көч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоор уламада бүгүн бизде конокто Түгүлбай Сейдалиев байкебиз болмокчу. Assalamu alaikum Түгүлбай байке. Ва алейкум ассалам. Куш келипсиздер. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Кабарыңыз кабыл болсун. Алла разы болсун баарыбызга. Бүгүн азыр досторубуз менен саламдашып, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Ассаламу алейкум. Жалпы кыргызстандык китеп сүйүүчүлөр, жалпы кыргызстандык мусулмандар бүгүнкү орозо айыңыздар менен куттуктайбыз. Аллах таалам эселеп күнөөлөрдү кечирип, эселеп соопторун берген болсун. Биз Сейдалиев Түгүлбай Мейманбаевич 1986 жылы Сузак районунун Карабулак деген айылынан туулганбыз. Ошол жылдан баштап 2004 жылы айылдагы мектепти бүтүп, ошол эле жылы Жалбат мамлекеттик университетинин мамлекеттик өз алдынча башкаруу адистиги боюнча менеджерликти бүткөнбүз. 2009-2008 жылы ошо 4-курстан баштап эле жеке ишкерчилик менен алектенип келебиз. Бүгүнкү күндө 1-2-3 багытта иш алып барабыз. Бул курулуш тармагынан бардык түрү бетон завод дейбизби, көп кабаттуу үйлөрдү куруу, анын дагы ошол 1-2 чакан ишчилиги менен продуктов питания боюнча бул супермаркет, капуста деп анда иштетебиз. Андан сырткары ошол Кыргызстан боюнча почта услуг кызмат көрсөтөбүз. Жалпы бүгүнкү күндө 150дөй туруктуу орун менен адамдарды жумуш менен камсыз кылып келебиз. Андан сырткары сезон убагында дейбизби, же болбосо курулуш учурларында 300-350ге чейин адамдарды иштетип, Кудайга шүгүр, үй бүлөбүздү карап, кыргыз элине бир пайдабыз тийсе экен деген аракет менен алектенип келебиз. Рахмат. Анан бүгүн биздин китеп сүйүүчүлөргө өзүңүз жакшы көрүп, сүйүп окуган кайсы китептерди айтып бересиз? Мен өзүм окуган китептердин ичинен бир 3-4 китепти бааладым, ошол тууралуу эле айтайын. Биринчи китеп Кылычсыз самурай. Негизги катышуучу катары дейбизби, Хидоиши деп, ошол учурдагы бир жакыр үй бүлөдөн чыккан, акырында королдуктун туу чокусуна жеткен бир япон жигити катары. Анан Саид Мурат Давлатовдун Кумурска деген китеби бар. Муравей деп. Бул китепти окуп көрүп, биринчи мына экономикалык же болбосо ишкерликте аябай бир чоң пайдасы бар экенин билгенмин. Бүгүнкү күндө мен аны жашоомдо пайдаланып деле келем десем жаңылышпайм. Андан сырткары дагы бул экономикалык багыт жаатында дагы ошол Вавилондогу эң бай адам. Бул китепти дагы кеңеш берем, жана өзүбүз окуган китептерден. Андан кийин бул динге тиешелүү дагы 1-2 китептер. Бул негизи китептерден эң жакшысы бул сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баяны. Андан кийин ошол 4 халифаттыктын бардыгынын өмүр баянын окуп чыкса, мисалы Умар разыяллаху анхунун халифалыгы, анын басып өткөн жолу, доору, ошол доор кандай доор болгон. Бул бизге бүгүнкү башкаруучулукту, адеп акылакты, экономикалык бир стратегияны үйрөтөт. Андан кийин дагы Имам Газалинин инсанга кайрылуу деген 40 насааты бар. Бул ошол хадис, сүйүктүү пайгамбарыбыздын хадисинен алынып, ошонун чечмелениши, кээ биреси Куран аяттарынан келип, анын чечмелениши тууралуу. Мен бул 4 багытта, 3 багытты бөлгөнүм. Эми инсан баягы бир эле канаты менен уча албайт эч убакта. Сөзсүз анын 2 канаты болуш керек. Дин илими, бүгүнкү жашап аткан чөйрөбүздөгү болуп аткан илимдер, светский илим. Эгер ошонун бардыгын окуп, билип турган болсо, анда сөзсүз инсан ийгиликке жетет. Ушул негизи. Келиңиз, биринчи китепке токтолуп, Кылычсыз самурай. Эмне себептен окуп калдыңыз, ким себеп болуп калды окуп калышыңызга? Жана негизи эле китептеги окуялар кандай багытта өзгөрүп, кандай багытта жүрүп турат экен?
Негизи Кылычсыз самурай 2018-жылы адашпасам кыргыз тилине которулуп чыккан. Ошо которулуп чыккандан кийин эми конкреттүү мынул жактан деп айта албайм, бирок кыргызча китеп болсо, жакшы китеп болсо сөзсүз окуганга аракет кылам. Анткени негизи мен орусча, англисче окубайм дегенди. Анан ошондон окуп калып, бирөөлөр негизи кеңеш берген окуз депчи. Ал китептеги биринчи мындай таасир калтырган нерсе кандай? Мисалы, Японияда бул кастага бөлүнөт да, бул жакыр инсандар, бай. Мисалы, бай инсандардын арасынан булар башкаруучулар чыгат, бирок жакырлар бул дыйканчылар болот, же болбосо ошол эле согушка биринчи отрядка колдонулган курал жарак катары колдонулат. Акидо иши бул өзү баягындай сулуу инсан болбойт, бир аз ыраңсуураак болот. Ошонусуна карабай бул өтө мээнеткенч, аң сезими күчтүү адам болуп ийгиликке жетет. Эми бунун башталышы кандай? Бул бир колунда жок үй бүлөдөн чыгып, белгилүү бир учур өгөй атасы менен конфликтке баргандан кийин бул үйүнөн баш алып чыгып кетет дагы. Ошол учурда мунун колунда бир аз тыйын болуп, ошого бир аз ийне сатып алып, ошо Японияда дыйкандарга же болбосо өзүндө ошол коомчулукка ийне сатып, кичине болсо тыйын тыпыр кылып, өзүнүн көрүп катын өткөзүп, күндөрдүн биринде ошол Япон королдугуна тиешелүү бир королдугунун баласына жолугуп, бир көпүрөдө. Андан кийин ошонун атын кайтарып, ошого жагып, сүйлөшүп отуруп, ошол жерде көрсөтүлөт да, бул инсан баягы өзүнүн жетекчисине кандай бир мамиле жасаш керек экен. Анткени согуш башталып кетип, же болбосо түндө бир жорутул чыгып кала турган болсо, ал чыкса өтүгү даяр, мине турган аты даяр. Бирок Хидоишинин эч кандай бир ал тууралуу кабары деле болбойт өзү. Негизи айткан болбойт, айтпайт. Ушу эртең бияка барабыз депчи. Бирок айттырбастан кылып, өзү бир инициатива көтөрүп карап турат. Анан бул адам королдук күндөрдүн биринде бир согушта өлөт. Өлгөндөн кийин Хидоиши ошол жерде өзү бир чоң баягындай команда башчысы болуп калат дагы. Бул команда башчы болуп отуруп, эмнелерге берет? Мисалы, экономикалык кылычсыз эле согуш болгон бир-эки учур катталат ал жерде. Мисалы, бир аралда арал болунат дагы, ошол аралда бир ууру жашайт. Ал уурунун чекесине барып туруп, булар полный суу менен каптатып эле чекесин. Алдан баягы азык-түлүк алып келгенге мүмкүнчүлүгүн болбой калат. Ошентип отуруп эле баягы аралды колго киргизип алат адамдардан. Бул менен эмнени көрсөк болот? Биз сөзсүз эле бир конфликтти муштум менен жеңиш эмес, экономикалык катчылыктарды ал жердеки ошол туура пайдаланууну сабак алсак болот. Ушундай эле бир окуя бар. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын дагы кайсы бир жөөттөр менен урушканда курума дарактары болот. Ал немеде ошол курума дарактарын кыркабыз деп кыркы баштаганда баягылар аргасы жок макулдук берет, жеңилүүгө учурайт. Эмнеге? Анткени бул бак дарактарды кыркып койгондо ырыскысы же болбосо баягы соода саттыгы ошол курума дарактарынан болгондугу үчүн эгер аны кыркып кое турган болсо, баары бир деле эмне ачкалыктан бул немеге учурамат. Мындан көрсөтүп турат, биз бүгүнкү кырдаалда же болбосо бүгүнкү биз ишкерлик чөйрөсүндө дагы муну биз өтө бир мындай талдуу жерибиз экенин билишибиз керек экен. Экономикалык каяктан кысылабыз, каякка ачылсак болот дегендей. Андан кийин мисалы Хидоиши күчтүү аскер башчыга барыш үчүн мен билгенден эми адашпасам бир 2 жолу барат. 2 жолу тең баягынан жок деген жооп алып келет да. Бирок 3-чү барганында бул Хидоиши өзүнүн алган айлыгынын бардыгын баягыга берет да. Бир 15% эле өзүнүн алып калса, калган бүт айлыгын берет. Чтобы аны чоң айлыкка көндүрүш үчүн. Аны алып келип, чоң бир жорутулда ошол аскер менен жеңишке жетишет. Эми бул жерде карап турган нерсе, бүгүнкү күндө дагы биз
Сталиндин айтканы бар го, баягы кадр баары чечет дегендейчи. Бүгүнкү күндө кадрдык муктаждык жана кадрдын оордуганчалык экенин көрсөтүп атат да. Андан кийин эми убакыт өттү, башка болду. Бул бир чоң королдукка эгедер болот да, бүтүндөй Японияга. Японияга эгедер болуп, Кореянын жарымын басып алууга жетишет, ошондой эле Кытайдын ошо чыгыш тарабынын канчада бир чөлкөмүн басып алат. Бирок басып алганда жеке мен сабак ала турган бир эки учур болду. Королдук баштапганда бул жерде мисалы бир аскер башчыларга же болбосо миң башы дейли, миң башчыларга бир жерди басып алса, ошонун мисалы 30% же 20% берип кетет хедойчучу. То есть берип кетип, кийин акырында булар ошол аскер башчылары ажыдарга айлана баштайт да, өзүнүн өзү баягындай каршы чыгып, же болбосо бири-бири менен ач көздөнүп. Ошондо бунун бир эскергени бар. Ар бир адамдан баягы көтөрө ала турганчалык бир баягы түшкөн байлык. Бул биздин пайгамбарыбыздын доорунда деле болгон да, олжо бул адалга айланып бөлүп алган да, ошол жердеги утуп алуучуларчы. Бул ошентип бир бөлүп аткандагы стратегиясынын туура эмес жерлерин айтып кетет да. Аны кандай кылыш керек? Мисалы ар бир адамдын ошол чөлкөмдү басып алгандан кийин дин илими дейбизби, светский илимиби, эл башкаруучулугу, адеп аклагыбы дагы кошо өсүш керек экен. Бул жерде өспөй туруп эле басып алып, же болбосо бүгүнкү кадрдын деле өзүнүн деңгээлине жетишпесе да берип кое турган болсо, ал туура эмес жолдорго барышы мүмкүн. Же болбосо менменсинүү, эго пайда болушу мүмкүн. Кыскасы, адамдык бузулуу алып келип аласың. Андан кийин ошол жерде баягы күңдөрдү алат дейбизби, же башканы кылып отуруп, бул 300 чакты аял алат, Хедойч өзү. Андан кийин баягы жээни ошол королдугунда чоң бир башкарууда адамдарды эбегесиз өлтүрүп, сурак жоосуз, даргасып, ошондой бир мындай адамчыдагыс бир чоң мындай өзүм билем деп өтө баштаганда, бул ошондо мындай эскерилет. Инсандык нерседен нафс бул өтө бир опурталдуу нерсе экенин мындай кыйыр түрдө мен ошондой түшүндүм. Кыйыр түрдө бастырып алып, инсан нафсин башкара албай калат экенин. Значит, биз бул жерден ала турган сабак бүгүнкү мына бийликтегилерди кошоматчылардын өлтүргөнү, Хидойшин деле ошол кошоматчылар көбүнчө өлтүргөн. Ошондой бир жакыр үй-бүлөдөн чыгып, бүгүн бийликке жеткенден кийин бүтүндөй королдукту, бүтүндөй ошондой 300 аялдын алышы, же болбосо бүтүндөй бийликке эгедер болуп, баары меники деши, бул эмне болуп атат? Мындай окуялар бизде баягы Кокон хандык учурундагы Нусук бийдин баягы чокою, мисалы, булардын баардыгы Значит, бүгүн мен кээ бир бийликтеги төбөлдөргө көп деле немем жок. Бизде ошол алар адеп аклагын, нафсин, же болбосо мындай табиятын тарбиялап келмейин, жанында бир Манас атабыз баягы Бакайдын акыл насааты боло турганчалык, алар алданбай турганчалык бизде ошол нафси толгон бай адам, нафсини башкара алган бир устаз өзүнө жетелеп жүрүш керек экени бул маанилүү экен. Эгер баягы мындай эскерүү баягы Умар разияллахунун убагында да бар, падыша болгон учурда менин күндө Умар сага өлүм бар деген нерсени эскертип тур дейт го. Ошону эскерип туруу бул мага жакшылык деп билет. Күндөрү келгенде эстетпей эле кой дейт да. Эмне себеп болду дегенде, чачым ак түштү дегендейчи. Биздин эртеңки күнүбүз бул жер эмес, бара турган жерибиз бир кабыр, андан кийин бир сурак жооп бар экенин билип, жан дүйнө ошого толгондон кийин мен ойлойм, мындай бир мүчүрүштүктөргө жол берилбейт. Ошон үчүн сөйтүп пайгамбарыбыздын убагы алтын доор деп бекеринен айтылбаса керек. Ошондон алганда мен көрдүм, баягы куштун эки канаты бар сыяктуу дегендей,
сөзсүз бул дүйнөнүн дагы акыреттин дагы илимин алып, ошого жараша бир руханий баалуулуктарды өстүрсөк, өзүбүздүн төбөбүз канчалык көтөрүлгөн сайын ошого жараша баягы пайдубалыбызды куруп кетишибиз керек экен. Эгер аны курбасак, баягы көрбөгөндүн көргөнү курусун деген сөз бар да. Ошолго барып калыш ыктымалдуулугубуз толук мүмкүн экен. Ушул кылычсыз самурай боюнча да, мисалы анын кебетеси деле суктанарлык эмес, физикалык жөндөмү деле анча эмес киши болот эмеспи? Анан ошонун сапаттарын санап өтсөңүз да, бийиктикке жеткирген бир канча сапатын сиздин жеке оюңузда. Биринчи сапат катары мен муну айтам. Баягы 1% өнөр, 99% аракет да, туурабы? Значит, бул жерде бирден бир эле ийгилиги бул аракет. Талыккан жок, мээнет кылды, чын сүйлөдү, рискке барды, өзүнүн баягы айлыгы же болбосо бардыгын берип болсун дагы, ач калгаларын билип болсо дагы эмне болуп атат? Көзү жеткен адамды алып келип атат. Ошол эле учурда бул кандай десек, жоопкерчиликти мойнуна алып атат. Бул инсандыкта жоопкерчиликти мойнуна ала билүү дагы бул чоң эрдик. Мен билгенден ушул 3-4 сапат: мээнет, ошол жоопкерчилик, чынчылдык. Мен ошону көрө алдым андан. Кеңиз экинчи китепке өтсөк. Экинчи китепте мен баягы Сайдмурат Далбатовдун 1-2 китебин окудум. Үй бүлө тууралуу дагы бул Муравей. Андан сырткары дагы кайсы китебин окудук? Финансылык бесабаттуулук тууралуу бир немеси бар. Бул жерде алына турган мындай аны баягы талдап отуруш кыйын, бул цифраларга байланыштуу нерсе болгон үчүн. Негизги нерсеси бул акчаны бөлүп кармоо, жана баягы өз абалыңа жараша рискке кирүү. Мисалы бизде кээ бирлер бар, бизнес баштайбыз десе, допустим, 2 миллион карызга алып иштетем десе, аркасындагы мүлк 20 000 сом да. Ал 2 миллионго карызга киргенден аны төлөш үчүн колдонулбай, баягы кандай десем, рискке ала турган, бирок аркасында бир кармап турган бир рычагы жок да. Биздеки катанын ушул экенин көрүп атабыз. Биз бирөөдөн карыз алдык, бирок үйүм, жашап аткан үйүм эң азы сатканда карызды кутулуп чыгып кетишиң керек. Эмнеге? Анткени чынчылдык же болбосо сөзгө туруулук, кредит доверие дейт го, баягы бүгүнкү ишенич, эртеңки сенин кредитиңде, карызга акча ала турган баалуулугуң. Ошон үчүн ар бир кемчиликтерди, ар бир коюла турган маселени бул ишенич менен жакшы караш керек. Анан бул жерде айта кетет, мисалы мен цифраларды бир аз адашып атам, 30% сөзсүз баягы бизнестин өзүнүн өнүгүшүнө салып туруш керек. 10% бөлөп чыккан кирешенин 10%ын таза аны акчаны кошумча бир копилкага дейбизби бекитип туруш керек. Анткени бир күн келет, адам муктаж болуп же болбосо башка бир инсан муктаж болуп дейбизби, жаңы бир бизнес идея келгенде баягы копилкадагы акчаң сен үчүн аябай бир курал болуп берет депчи. Андан сырткары бул окуп туруш керек ар дайым. Баягы инсан канчалык киреше тапкан сайын ошого жараша финансылык сабаттуулукту арттырбаса, анда муну сен башкара албайсың. Эми Кудай Таала билдирме, бурдан мен пендеме көтөрө алгыс жүктү бербейм депчи. Мисалы көтөрө алгыс сүйгөн пендесине көтөрө алгыс жүктү бербейт да, мисалы караганда. Значит, бул жерде эгер пенде ашыкча бир нерсени алып алып, бирок сабаттуулугун арттырбай турган болсо, анда ал Кудай Таала берген акчага бул бузулуп кетиши мүмкүн, же билбейм, дагы башка жактарга кирип кетиши мүмкүн да. Бул жерден ошону көрө алдык. Анан көбүнчө мунун аудиолорун укканда деле көбүнчө ошол финансылык билимди көбүрөөк басым жасап, көп маани берип, анан мээнет, чынчылдык ал жерде делечи, анан көбүрөөк ошо китеп окуу. Алган сабактарын мен жашоомдо көп пайдалана алдык. Ийгиликке
жетүүнүн бирден бир себептеринин пайдубалы болду десем жаңылышпайбыз. Bir misal айтсаңыз. Мисалы бир мисал бул инсан өзүнүн финансылык абалы канчалык көбөйгөн сайын сөзсүз эмне ошого жараша билим алып туруу. Бул биринчиси. Эми экинчиси бул акчаны бөлүп сактоо. Эми бул акчаны бөлүп сактоо боюнча, допустим, Вавилондогу эң бай адамда деле ушундай. Аркад деген адам, ал барып баягы бир жерге баргандан кийин бул акчаны сатып ийет, кийин караса да эч нерсеси жок болуп калат, бирок күндөрдүн биринде бул акчаны бөлүп сактоого отуруп бир ийгиликке жетет. Муну деле эми ошондон алып бир аз көркөмдөп, дагы бир аз детальдаштырып берет. Мен ойлойм, дагы 2-3 жыл болуп калды бул китепти окуганыма, кээ бир нерселери мен ошондон бир аз эметишим кыйыныраак. Ушундай суроо Сайдмурат Давлатовго жолугуп калсаңыз эмнени сурайт элеңиз адамдан? Кандай суроо берет элеңиз? Мен жолугуп калсам, билбейм, суроо деле жок. Сунуш берет. Мен партнердуга чакырмакмын. Анткени эми сунушу башкасын угуп элатам да. Мисалы, почти көбүнчө аудио, видео кайрылууларын угабыз. Андан сырткары китебин, бирок прям сценарине эч кирбедим бул кишининчи. Барып же болсо жолугуп калсак, мен партнердукту сунуштайт элек, партнердукту сунуштап эгер ал кабыл алып алса, мен уже көп нерсени үйрөнгөн болом, аны башкарууда. Экинчиси, мен кабыл алдыра албай калып турган болсом, менин кемчиликтеримди уже мен түшүнөм. Анан суроо берсем, бул одноразовый болуп калат да. Мен ошондой ойлонмокмун. Жакшы. Кийинки китеп. Эми кийинки китеп тууралуу Вавилондогу эң бай адам Аркад тууралуу. Эми бул Аркад тууралуу эмнени айтабыз? Буга чейин деле финансылыкта айтылып кетти. Мунун негизи мен бардыгына көп деле калың китеп эмес. Баягы 150 бирок ушундай эле китеп. Муну баары окуп чыгышын каалайт элек. Жерде 3 дос болот. 3 дос болгондон кийин эми күндөрдүн биринде бул чет жакка сыртка чыгып, кийин соода кылып, анан соода кылганда бир байга жолугуп, историяны эмес, мындай кайсы байга экенин мен билбейм, бирок аттарын ал жерде ошол баягы бир товар саттырганда баягы келип булга бир киреше берет. Аны белгилүү бир учурдан кийин мен келгенде мындай кыласың дейт. Бирок бул ортодо баягы атын сурабастан бир жака акча киргизбейт. Кийин барса, ал жерде баягы Индияга мен билгенде бир таш, баалуу таш деп туруп берет. Бирок ал жердеки баалуу таш өзүнүн өлкөсүнө жарабай калат. Же самопал чыгып калат, бизче айткандачы. Ошондо көрүлгөндө дагы нолго турат. Көрүлгөндө бир нерсеси, бул ар бир теманы, баягы историясын, багытын, барылгандын таны, анан ошол өлкөгө канчалык пайдасы бар, муну биздин мамлекет канчалык колдоно алат, же болсо жерибиз канчалык колдоно алат, бизге элге канчалык муктаждыгы бар ал нерсенин. Бул сөзсүз эсепке алына турган нерсе экенин көрсөттү. Андан кийин ошол жерде сөзсүз тапкан кирешесинин кандай болбосун 10%-ын ошол жерде бекиттирет. Анткени ал 10%-дын үлүшү инсан, мен бүгүн азыркы немен карасам, бул нафсти тарбиялоо экен да. Анткени нафс көрүп атпайбызбы, мисалы кылсыз самурайда деле, башкасында деле нафс адамдын мындай алдыга жетелеп, башкара албай калган учурда жок кылбай турган нерсе экен. А сен акча бүгүнкү күндө мындай оорду жок, колдун кири деп айткан учурлар болот, бирок эми андай нерсе эмес. Тилекке каршы больницага барасыңбы, зекет бересиңби, жакшы иш кыласыңбы, баарында бул акча кетип атат. Ошол нерсени алып туруп, өзүң кыйналып 20 сом тапсаң, же болсо 200 миң тапсаң, анын бир 10%-ын 20 миңди бир копилкага салып, бирок акчаң жок учурда баягыны албай туруш өзүнчө бир сабак да. Анан бул жерде ошону көрсөтүп кетет. Кийин бул өзүнүн айылына келип, аябай бир чоң байлыкка жетишет. Анан бул өз жергесинде ошол финансылык сабаттуулук боюнча жаштарга жана ошол элине билим бере баштайт.
Анан болгон окуяларды айтып берет, ал жерде ошол кандай бир сабак алганын, кантип байыганы тууралуу. Мен билгенден китепте ошол падышачылык Вавилондогу бир кризиске учурайт, каракчылыкка. Ошол учурда бүт кеңешчилерин чакырып сураганда, ошол бизде Аркад деген бай бар. Ошол адамдан биз кандай чыгыш керек, же болбосо ошондон бир аз финансылык карыз алып турсак болот деген бир өзүнүн кеңешчилерин айтканда, мындан келип сураганда ошол бул өзүнүн кеп кеңештерин берет. И ошондон кийин Вавилон дагы бир гүлдөп өсөт. Андан кийин дагы ошол толук кийинки өмүрлөрүн ошол балдарына, же болбосо чөйрөсүнө, баягы досторуна бул финансылык сабаттуулук боюнча акчаны бөлүү, же болбосо кантип соода кылыш керек, сооданын илимин үйрөтөт. Бул соода дегенде пайгамбарыбыздан деле бир хадиси бар, мен билгенден. Соодада неменин, байлыктын 99% бул соодадан береке. Берекенин 99% соодада депчи. Ошо сыңары бул Вавилондагы, Аркаддагы ошол сооданын 99% берекесин соодада экенин үйрөнгөн. Ошону өзүнүн кийин достору дагы жакшы байыйт, үй алат, мындай мал мүлк алат дегендейчи. Анткени булар мен билгенден бирөө араба тартабы эле, бирөөсү дагы бир неме менен, устачылык менен иштейт. Келип анан бул Аркадтан сураганда, сен кантип байыдың? Жүрү дос, барып Аркадтан сурайлы, кантип байыды? Биз эмнеге дагы деле бул жерде отурабыз деген нерсе менен барып Аркадтан сурап, кийин кеп кеңешин уккандан кийин булар дагы өзүнүн баягындай тиригилигин жакшырткан. Бул жерден ала турганда бир нерсе, баягы текебердик. Мисалы, бар да бизде деле койчу ал менен кечеле менен чогуу жүрдү эле, алдын билими кайсы болмок эле деп туруп текеберленип баягы акыл кеңеш сурагандан алыс болушат биздикилерчи. Достору келип арданбай акыл кеңеш сурап, ошонун кеңеши менен жакшы бир ийгиликтерге жетишкен. Жакшы. Ошо эки китептин негизинде финанс тармагында болду. Мына бизнес кылам деген адамдарга сизден 3 кеңеш эң негизги. Биринчи кеңеш, мына бизнес кылам деген адам сөзсүз өзүн өзү тааныш үчүн бир резюме жазсын, талап кылат элем. Өзүнө талап дагы кылсын. Анткени өзүң таануу деген резюме кандай бул? Биз бир жерге апарып, бир жетекчиге барганда эле коебуз да, мен баягы жерден окуп бүткөнмүн, же мындаймын, же тегиндеймин. Эми адам аласы ичинде, балабыз сыртында дегендей, ал резюмедеки эч бир адамдын мындай чыныгы бул эмес да, толгу боюн көрсөтпөйт. Бул өзүнчө жазса, биринчи. Деги эле ал ким? Инсан, бирөөнүн уулу, бирөөнүн кызы, окуган, но сабакты жаман билбейт, орус тилин билбейт, математиканы кыйратат, билбейм, кыскасы ошондой жалган сүйлөйт, уурлук кылат, же кылбайт. Туурабы? Муну анткени адам өзүнөн башка эч ким жакшы көрбөйт. Анан муну билгенден кийин адам анализ жасаш керек. Ошол резюмени толук жазгандан кийин билинет, багыты туурабы, туура эмеспи тандаган. Анын баштай турган бизнесинде каерде каталарды кетирет. Чынчыл эмес болсо, анда бул токтоп туруш керек. Ошол чынчылдыгын кабыл алмай, бизнестен эң баягындай өзүнүн акчасы менен жана көп коомчулукка аралашпаган бизнес кылыш керек. Анткени коомчулукка аралашкандан кийин чынчылдык өтө маанилүү. Андан кийинки бул биринчи өзүн өзү таануу. Экинчиси, башташ керек болгон жерде акча эмес, адам өзүн жетиштирүү. Бул адеп ахлагы болобу, иманы болобу, же болбосо финансылык бир грамотный, финансылык сабаттуулугу болобу. Мунун бардыгын адам өзү жетиштиргенде, бул сөзсүз бир бизнес болгондо мынтет эмес. Ана уже төртүнчү маселе бул эмне? Адам мээнетти кыла билиш керек. Талыкпай эмгектениш керек. Кайсы бизнес болбосун, эмгектеништи билсе колдош керек. Анткени бул жөн эле бир иш эмес. Мен жеке мындай кээ бир интервьюларда да айтып калган учурлар бар. Мен бизнести эне менен баланын ортосундагы мээримдүүлүк сыяктуу ойлоном. Эне
9 ай боюнда баланы көтөрүп, 9 ай ал бала болобу, болбойбу билбейт. Бирок бул көтөрөт. Андан кийин төрөлөт. Аны бир жыл бою ал толугу менен не кылат? Баягы памперсын алмаштырат, сүтүн берет, билбейм. 5 жаш же болбосо мектепке барганга чейин муну ушунчалык өзүнүн карегинде сактап, өзүнүн мээримин ага аңгытарат. Андан кийин анан 7 жашка толот, 1 класска барат, анан 18ге толуп, уядан учуруп, 23 жаштарында университетти бүткөн болсо, анан мөмөсүн алып баштайт. Кандай алып баштайт? Эгер жакшы кылган боло турган болсо, ал сөзсүз кайтарымы энеге баягындай мээрими менен, адеп аклагы менен энени кубантат. Бизнес бул ушундай. Бизнесте кээлер бар, акчаны салып койдуң да, анан үйдө чалкаа жок. Мээнетти кылыш керек. Баягы эне мээнет кылгандай. Ага ушунчалык бир мээрим төгүш керек. Ага ушунчалык бир өзү жебей аны жедириш керек. Муну билиш керек. Ушунчалык аны окутуп, аздектеп элге таанытыш керек, реклама кылыш керек. Андан кийин анан бул баралына баргандан кийин анан ошонун жесең болот дегенде баягы керешесинен. Мен кеңешим ошол, өзүңөр тааныгыла, өзүңөрдү билим, илим деңгээлиңерди жетиштиргиле, мээнетти кылгыла, анан эми коркпош керек. Коркпош керек дегенде бизде мындай нерсе бар. Өзү бир иш кылып көрбөгөн, бирок сүйлөсө космостон сүйлөйт да. Ооба, максат космос болуш керек. Бирок сен солдат болуп көр да. Же болбосо биринчи категорияны болсо, пирожки бышырып сатканга акчаң жетеби, анда ошону кылып көр. Бул сага пайда бербеши мүмкүн, бирок мен билем тажрыйба берет да. Экинчи, андан бир аз чоңураагын кылып көр. Андан кийин бизде кызганыч сезим дагы көп орун алат. Мисалы, бир бизнес баштадыбы, ал бизнестин баарын өзүм кылам деп отурула берет. Жок, сен белгилүү бир мунун өзүнүн баралына барып жеткенден кийин, андан нары чоңойбошун билсең, аны башка бир алып кете ала турган башка бир адамга берип, 30% дейбизби, 20%, 50% доля менен берип туруп, сен андан чоңураагын кылышың керек. Айтайлы, сага мурун 50 000 сом акча берип турган бир бизнесиң. Ал бирөөгө 50% менен бере турган соң 25 000 калат. Бирок сен 50 000 сомдук бизнесиңди бирөөгө берип 25 000 алып атасың, бирок сен 100 000 сомдук бизнеске кол уруп атасың. Мурун 50 000 алып тургансың, 100 000 плюс 25 000 менен 125 000 сом. Мурунку аграгында эмне болуп атат? Сен 75 000 акча киреше көрүп атасың. Негизи биз көбүнчө ушул тармактарды жакшы карасак, мен ойлойм жакшы болот. Андан кийин дагы бир нерсе, ниетти жакшы кылыш керек да. Бизнесте акча табуу, албетте ниет акча табуу, бирок андан сырткары да көп нерсе бар да, мамлекетке кызмат кылуу. Кыргызстандагы жашап аткан атууларды иш менен камсыз кылуу, андан тапкан киреше менен салыктарды төлөө, акыретиңе кызмат кылдыртуу, билбейм деги көптөгөн нерселер бар. Биринчи максат ошолорду эсепке алыш керек. Андан кийин анан калганын Аллах Таалага таштаса жакшы болот. Жакшы, рахмат, сонун кеңештер болду. Кийинки китеп. Мен кийинки китепти мындай Инсанга Имам Газалинин «Инсанга кайрылуу» деген китеби. Бул жерде бул 40 хадис, анан ар бирине мен дин адамы болбогон үчүн жана окуган катары мен айтып бере албайм муну мындай толук чечмелеп. Бирок бул жердеги нерсе ушуга көп байланыштырылып айтылган, допустим, бүгүнкү бизнеске дагы, эртеңки инсандык болуш үчүн дагы аябай пайдалуу китеп экенин айта алам. Болгону 70 бараттын ары берсе. Бирок ичинде ал китепти окусаң, мынау жактагы бир 20-30 китеп окусаң, ону баарын бир бириктиргендекидей китеп экенин көрө алдым. Себеп ошол жерде баягы нафсти тарбиялоо, инсандыктын баалуулуктары, биз бүгүнкү күндөгү жашап өткөн доорубуз бул бир жөнөкөй эле бир убакыт экенин, биздин барар жерибиз жана ошол эртеңки сурак жооп болуп ата турган жер үчүн бүгүн биз эмнелерди гана кылбай атабыз.
инсандыктан айрылып айбандыкка түшүп аткан. Булардын баардыгын ошол китепте аябай камсыздындай ичине катып кетет экен. Хадистерди чечмелениши негизги жыйынтыгы. Анан негизи баягы кээ бир жерин окуп туруп түшүнүгүм айтып берсем жакшы болмок, анткени бул баягындай аябай көп мындай талдай турган нерселер да. Ошон үчүн туура эмес талдап албашым үчүн мен сунуштап эле кетем. Жакшы, рахмат. Кийинки суроо, эмне үчүн китеп окуйсуз? Мен бир нерсени мындай айта кетейин да. Балки ошол менен менин жообум толук болар. 2008-ден баштап 2013-кө чейин менин финансылык сабаттуулугумда же болбосо бул дүйнөнүн кирешесинде мен эки нерсе көрдүм. Мен баарлашкан адамдар деле бир болду. Мен сүйлөшкөн же болбосо мен таба турган акча деле бирдей болду. 2013'ten 2015'e çeyin, 15 bütkөнгө чейин, 16'ga. Başım menen жер казсам деле бир сумма табам да. Примерно 150-200 миң сом. Ишенгеле бир жолу биз бир жака товар өткөзүп, экспортко кылат элек, экспортко чыгып Тажикстанга. Бир досубуз экөөбүз келетип 800 миңби 1 миллиондой сом киреше таптык. Бир келеште. Максимум бир жума убакыт кетти. Таң калыштуусу мен баягы немеден өттүм деген өзүмө койгом да, сезим мен баягы чектөөмөн өттүм деп баалап келеаткам да өзүмдү. Келетип машина менен авария болуп кеттим. Авария болуп кетип, досубуздун колу сынды, байкебиз эле. Мен целый бир машинам жокко чыкты. Келсем баягы 150 миң сом акча калыптыр. Итогода. Аны көрүп, андан кийин 2016-дан баштап китеп окуш керек дедим. Кандай чыкты, бул деле уже мындай кыскасы менет кылып таппадым да, анткени менин көтөрө ала турган жүгүм белгилүү экенин көрдүм да. 2009-га чейин мектепте кызыл аттестат менен бүткөнбүз, жакшы бүткөнбүз, университетте деле жаман эмес, жакшы коомчулук менен аралашып, жакшы жүрдүк. Бирок китеп окуп атмын 2009-дан кийин такыр элечи. Мен бираз диний окуп атканмын, но беркинде окуп атмын. 2016-дан баштап окуй баштагандан баштап мен билбейм, негизи киреше Аллахтан. Мен аны китепке баалабайм, бирок айтып атпадыбы, Кудай Таала сен көтөрө алган жүктү мен бербейм депчи. Көтөрүшүң үчүн сен өзүңдү жетиштиришиң керек. Себептер ошол да, просто себептерди адаштырып албашыбыз керек. Мен ошондон кийин Кудайга шүгүр мындай башкарууда, сүйлөшүүдө, өзүмдүн досторумда алардын көтөрүлүшүн байкай алдым да. Чөйрөң алмашат экен. Ошон үчүн китеп баягы билимдүү миңди жыгат, билимсиз бирде жыгат, билеги күчтүү бирде жыгат дегендей. Мен ошол 2016-дан баштап бул китепке бираз кызыга баштадым. Кудайга шүгүр, азыр мен көп окуйм деп айтпайм, бирок айда бир китеп, балким 2 китеп бүтүргөнгө аракет кылам. Чакан болсо да результат үчүн. Кийинки суроо ушул жетектөөдө 150 адамды башкарууда китептин ролу. Албетте жетекчилер сөзсүз түрдө китеп окуш керекпи? Кандай пайдалары бар? Албетте жетекчилер сөзсүз китеп окуш керек, семинар тренингтерге барып туруш керек, коомчулук менен байланышты тынбай түзүп туруш керек дегендейчи. Анткени сенин кол алдыңда иштегендер сенден акылдуу болсо сени тоготпой баштайт. Бул биринчи эмес. Анткени да ал акылдуу болсо, сен менен сүйлөшүп атса, бирок сен төмөндө турсаң, пикир алыша албайсың ал менен. Экинчиси, китепти окуудагы башкарууда кандай, сен ар биринин кантип сүйлөшүп, ар бирине кандай подход түзүштү билесиң. Анткени сен баягы ал адам сенин кулуң эмес да, ал сенин досуң. Биз ишчи катары көрбөшүбүз керек. Досуң ошол ийгиликке жетүүдө сага бир мотор боло турган, бир мотордун бир бөлүгү. Биз ошентип билишибиз керек да.
Анан ошол жол менен караганда мен ойлойм, бул китеп биринчи биздин баягы пайдубалыбыз. Экинчиси, китепти окуган сайын биз дүйнө таанымыбыз өзгөрөт. Мисалы, могул сыртта бүгүн эмне болуп атканын, же болбосо аба канча немеде температура, ылдамдык менен согуп атканын көрүш үчүн шамалдын сенин бүгүн ошого акылың жетиш үчүн дагы бул китеп маанилүү. Бир жолу Эмиль Үмүталиевке семинарга барганда, баягы семинардын маанилүүсүн айтып атат да. Жалалабадта же болбосо күн сыртта канча градус ысып атат да, эме сыртта ысыкпы, суукпу деп атат да. Таң калып калып, мен ысык дедик да. Ысык баарыбыз, эч ким таппай койдук таң калыштан. Жок дейт, сыртта мынанча градус болуп атат. Анткени дейт, тундрага барган, же болбосо Россиядагы эң алыскы суук жериндеги адам дейт, бул жерге келсе дейт, аябай ысык көрүшү мүмкүн дейт. Бирок Африкадан бирөө келсе дейт, бул жер суук болушу мүмкүн. А градусту көрсөсөң жалганчы болбойсуң дейт да. Значит, бул жердеки калына турган нерсе, бул биз до этого чынчыл, до этого так болушубуз керек. А китеп ошол нерселерди ой жүгүртүп, ошонун бир чечилбеген нерселерге бир себепчи боло турган бир сөзсүз курал жарак. Анан адам чарчаганда сөзсүз бир кичине болсо да китеп окуй турган болсо, мээ бул майда тамырчалардан, майда бир клеткалардан турат да. Бул иштегенде гана клетканы сактап калабыт экенбиз. Иштебесе бул өзүн өзү чирип, жок болуп азайып атат. Ошонун негизинде баягы нервтенүү же болбосо ошонун негизинде баягы бир кыжалатчылык келип чыга берет. Ошон үчүн албетте барлык жетекчилер китеп окуш керек. Китеп окубаса бүгүнкү конкуренцияда дагы туруштук бериши кыйыныраак нерсе. Рахмат байке, бүгүн ушундай алтындай убактыңызды бөлүп биздин китеп сүйүүчүлөргө сонун китептерден айтып бергениңизди бөлүшкөнүңүз үчүн буюрса алда иштериңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым ушул эли жерибиз үчүн, Кыргызстаныбыз үчүн эмгек кылып жүрөңүздөр. Азыр болсо биздин көрүүчүлөргө окуй турган китептерден сунуштап кайрылуу жасап койсоңуз болот. Мен көрүүчүлөргө жалпы эмне дегиңиз келет да. Сынчынын сыңар өтөгү майрык деген сөз бар да. Биз бүгүнкү күндө коомчулукта Facebook, Instagram дейбизби? Үйдө баатыр, жоодо жок болуп, үйүбүздө баатыр болуп, өзүбүз билбей эле сындаганга аябай көп өтүп алдык. Келгиле да сынды айтайлы, ишке өтөлү. Бул биринчи менин кайрылуум. Экинчиси, китеп окуйлу, семинар тренингтерге барайлы, өзүбүздөн акылдуу адамдар менен жолдош, таанышмандык, кеңеш алып туруу. Бул биздин атуулдук милдетибиз. Өзүбүздү жетиштирүүдө дагы бул эң негизги ресурстардын бири. Эми китеп окууда мен баягы жогоруда айтып кеткен китептерди сөзсүз окуп чыгууну каалайт элем. Биринчи жеңил китептерден окуш керек. Мисалы, Мамбет Асан Ибраевдин эмне үчүн китеп окушубуз керек. Ошонун эле дагы Жамгырдан чыгарган бир 3-4 китептери бар, аты эсимен чыгып атат, бирок баарын окуганбыз. Ошол китептерди сөзсүз окуш керек. Анткени китептин баалуулугун көрсөткөн ал жердечи. Андан кийинкиси, анан татаалдаштырып окуп кетсек жакшы болот. Өзүбүздүн деңгээлди жетиштирип, кээде биз өтө чоң том китептерди кабыл алып алабыз да, китептен көңүлүбүз пайда болуп калат, калып калат. Чакан баягындай 100 беттүү ошол сыяктуу китептерди окуп, андан кийин баягы татаал китептерге өтсөк. Жалпы окурмандарга өзүнүн кызыкчылыгына карап, өзү эмнеге таланттуу ошого жараша китептерди окуш керек. Окуйлу, окутайлы, себепчи болойлу. Сиздерге дагы Алла ыраазы болсун. Өзүңүздөрдүн убактыңыздарды мындай китеп үчүн бөлүп аткан, бул ар бир адамдын колунан келе бербей турган нерсе. Бүгүнкү убакыт бул баарынан кымбат нерсе. Ушул убакытты мен ойлойм, мынтип колдонуш ар бир адамдын эркинде колунан да келе бербей турган нерсе. Жолуңуздар ачык болсун. Аллах таалам собо берген болсун. Рахмат.